Саламатсыздарбы? Бул ооруну негизи зумныйдан же баягы төрөттөн кийин кан кетип кан куйган ушул экөөнөн жугузуп алгам да мен деле. А бунун белгилери билинбей жүрүп, 2002-жылы ошо жыгылып эле башыма травма алып, лечение алып, ошо лечением деле бүттү, өзүм деле жыгылдым. Анан анализ тапшырганы барсам эле гепатит Б-ды хронический деп чыкты. Ошодон 19 жыл күрөштүм бул оору менен. Бул оору акыры сервис печеньге алып келип, пересадкага алып келет экен. Пересадка болдум, пересадка болуп келгениме 1 жыл 3 ай болуп калды. Бул 19 жылдын ичинде эч балабыз калган жок. Гепатиттин анализдери аябай кымбат, укол дарыларыбыз кымбат, биздики аябай. Ушул 19 жылдын ичинде сиз эч кандай күмөн санап, мындай бир оорум бар экен деп эч кандай ойлогон жоксузбу? 19 жыл ушул менен лечение кылып келдим. Ошол 19 жылдын ичинде канча убакыттын аралыгында сиз билдиңиз ушул ооруга чалдыкканын? Мен ошо канча жылдын аралыгында экенин билбейм. 2095-жылы ошо кан куюшкан. Ошол жылы тишими эме кылдыргам, тиш алдыргам. Ошол экөөнөн эле күнәм, ошол экөөнүн бирөөсүнөн. Ошол экөөнүнөн күнәм болгон да, ошол экөөнөн жуктургам деп. Анан ошо пересадкага келген туура келип калды. 2022 пересадка болуш керек болуп калды. Ушундай эме болуп, сервис печень болуп. Кайрылбаган жерибиз калган жок. Бар жок жерлерге кайрылдык. Иш жерден жыйынтык чыкпаганда Кайрымдуу фондуга, Азамат Байматовго кайрылып, элге кайрылуу жасап, ушул аркылуу акча топтоп, Индияга барып, ошо пересадка болуп келдим. Ушул ооруга ким донор болду? Донор жолдошум болду, өзүмдүн жолдошум болду. Балдарымкы туура келбей калды. 2 балам бар эле, олор туура келбей, жолдошумку туура келип, жолдошум донор болду. Азыр акыбалыңыз кандай? Азыр акыбалым эми жакшы, түзүк, ушунчасына шүгүр. Бирок кайра ошо стенд коюлганга туура келип калды меники. Эми мына февралда дагы барабыз. Ушу барсак 5-чи жолу барышыбыз. Стенд. Ушул реабилитация мөөнөтүн канчага чейин узартылышы мүмкүн деп айтышты? Эмнесин? Индиядан. Реабилитация мөөнөтү бар да, сиз которгондон кийин. Бооруңузду которгондон кийин реабилитация мөөнөтү барбы? Сизге айтыштыбы? Жок, ондой айтышпайт экен. Эми бияктан анализ тапшырып, анализибизди эле жөнөтүп турабыз. Ушу анализге карап эле консультация берип турушат. Анализге жараша турбайбы? Анан байкындай оорусу оор күчтөрдү, ырак оорусуна чалдыккандар олорду 6 айда же 1 жылда келип, анализ тапшырып, көрүнүп кетип турасыңар дейт экен. Меники ошо стенд коюлган үчүн меники 3 айдан 6 айга барып келгенге туура келип калып атат да. Пересадка эми мына февралда барсак, январда барабыз. 6-чы жолу барышыбыз. Ошо акча каражат маселесинен аябай кыйналат экенбиз. Ошодон мамлекет жактан. Ошондо бир топ каражат кетиптир да. Канча болжол менен сиз канча каражат кетирдиңиз? Болжол менен биринчи пересадка барганда бир $35,000 кетти. Пересадкага эртең киребиз дегенде тишим канап, мурдум канап, кайра лечение кылып бир жума. Ошентип бир 35-тин тегерегинде лечение пересадка ошо менен бүтүп келдик. Кайра ар бир келип барган сайын жок дегенде $4-5 акча кетип атат. Себеби ояка барганда стендти алат, кайра текшерет, кайра стенд коюла турган болсо кайра коюшат. Онун аралыгында лечение болуп калат. Жол курабыз, жатаканабыз болуп атып, $5,000 тегерегинде акча кетип калат. Эң кеминде $50,000-55,000 бүгүнкү күнгө чейин сарптасыптырсыз.